Ассаламу алейкум, туғандар ғанайыстар, Талас облысы Манас районы тұрғындары. Туғандар, Манас районы Чоңғапқа таможняйды білесіздер барыңыздар. Бұл жақта таксиден түшермен әлі түптіс бұл асфальт жолға түшөз. Асфальт жол менен сіздер Тамек Совхоз Богословкаға кеткен жол бұл туғандар. Ошының әлі арғы бетінде Ақ Тілек деген кафе ашылып тұр туғандар. Бұйырса, ошоны чағылдырайын деп келдік сіздерге. Жолды көрсетіп бердік сіздерге. Ошу жол менен түп тіселе барсаңыздар болады екен. Жолдың арғы бетіне түп тіселе барсаңыздар, ошол кафеге барабыз. Ишине кирип азыр шарттарын көрсөтүп беребиз туғандар. Кичине жолдон да алысыраак сонун жерге жайгашкан экен туғандар. Парковкасында көрүп турганда аябай кенен бул жакта. Келечекте дагы бул жакта талдар тигилип, газондор тигилип сонун болот дейт. Ана азыр тамактын түрлөрүнөн айтсак, шашлыктын 10 түрү бар экен, жана дагы тамактын бардык түрү бар экен туғандар. Азыркы учурда бул жакта коноктор бийлешип атат келип. Ошондой болсо да бир сыра кыдырып көрсөтүп берейин сиздерге. Ишине киргенде туғандар бул жакта шаркыратманда сонун кылып жасаган экен. Карагылачы. Жаркырап сонун болуп турган учур экен туғандар. Кандай көрүнүш. Келип эс алып алат кезинде мындай жерди келип көрсөң. Көрүп тургандай бул жакта стойкаларын даярдап коюптур, кийин летний навес кылат. Буйрса бул жакта. Кенен жер экен бул жер. Коноктор отурганга сыртка. Анан ичине азыр залына киребиз. Бисмилла деп киргенде мына залына кирдик. 60 орундук киши отура турган место бар экен туғандар бул жакта. Бир бурчта эле канча деген эл отурат. Жазалгаз аябай жакшы экен туғандар. Буйрса жакшы. Столдар да буйрса көп экен. Жаркырап. Анан эми кичине мындай ырдап отурам десеңиздер, караоке бар экен бул жакта дагы. Залы сонун экен, буйрса кенен. Анан көрүп тургандай бул жакта суусундуктун да түрлөрү бар экен. Кофе ичем десеңиздер, кофе бар. Бул жакта болсо кухня экен туғандар. Балык бар, бул жакта даже балык бар экен туғандар. Балыкты азыр көрсөтүп беребиз сырттан. Бул жакта ашбозчу балыкты даярдап аткан учур экен. Азыр балыкты конокторго бышырып аткан учуру ашбозчу сонун кылып. Чоң балык экен негизи. Жакшы, ассаламу алейкум, мындай жакшыбы иштер? Жакшы. Бу форель. Форель балыгы. Жакшы чоң балык окшойт. Ассортименттерибиз бар балыктардан. Кандай ассортименттер? Сазан, минтай, барысы бар балыкты. Разный балыктар бар. Келе бересиздер. Буйрса жакшы болду анда. Балыктында бул жакта разный балыктар бар дейт. Мантында сонун кылып түйүп даярдап коюптур, бетин жаап, негизи ушундай болуш керек да. Тазалыкты аябай бул жакта карайт экен. Бул жагына кирсек азыр. Бул балыкты азыр мангалга бышырат экен, бул жака балык шашлык десек болот экен. Бул жагына келсек, ушундай домиктери бар экен, чоң экен негизи. Анан 20 кишилик экен туғандар бул жакта. Сонун жасалып тур туғандар. Буйрса домиктин ичине кирдик, аябай сонун экен, жаркыраган, кенен экен буйрса. Коноктор отурган учур экен бул жакта эс алып. Ассаламу алейкум. Ушу сүйүнүп атабыз, эс алуучу жайга соседтер менен келдик эле, келинчектерибиз менен. Өзүнүн жакын жерде, бирок ушу абдан жакшы экен, балыгын жеп атабыз. Шашлыгын жеп атабыз. Мемеси да повару да жакшы экен. Жакшы сүйүнүп атабыз. Чоңоюп өсө берсин, майлуу сүттүү болсун ачылган кафеси. Жакшы. Ушу бизде ушундай тегеректе ушундайлар көбөйсө экен деген ойдобуз. Жакшы. Кудайга шүгүр жакшы.
элдин кызматында жүргөн кишилердин кылган мээнети зор болуп элге жака турган болсо эл агып келе берет экен. Бул тамак аш немесинде үйүнкү келген мероприятияны да мына инимдин неберелүү болгонуна келгенбиз. Ошол отуруп атсак ушул жерде абдан макташты, жакшы жер экен деп анан келсек чындан эле адам ыраазы боло турган жер экен. Компактный курулган, жаңы стилде, тамак ашы да жогорку деңгээлде. Анан ушинтип берген кызматчылар да абдан кичипейил, эмне керек деп сурап атат. Ошол кызматчыларына рахмат, ушуну жасаган кишиге да рахмат. Бизге да рахмат ушундай жерге келип атканыңызга. Негизи сону жазып туруп кышында да отурса болот экен да бул жерге. Киргенде эле кондиционерди көрүп ыраазы болдум. Ар бир эле жөнөкөй чоң үйгө кондиционер койбой отурат, анан бул кичинекей эле домикке кондиционер коюп элдин кызматына жашынакай жасап беребиз деп аткан. Өзү бир чоң жетишкендик деп айтам. Ушундайлар көбөйөрсүң да калса. Жакшы. Кышы менен отурса да болот, буюрса. Жайы кышы жакшы экен. Балык ушул жерде бар экен, туугандар. Сонун туугандар, мына жаркыраган сон жер экен. Буюрса бул орто газон болот экен, келечекте жашылданып. Мына ортолордун бардыгы жашылданып. Ушул жерге келип эс алыңыздар, шашлыктын түрлөрүн келип дам татып кетиңиздер, тамактын түрлөрү да бар экен. Бул жерде буюрса навес кылат, алдыда көрүп тургандай. Залы да жакшы экен, 60 орундук зал бар экен туугандар, кенен. Бул жака кышында да отуруп өзөк болот экен туугандар. Эми конокторуңуздар келсе, ушул жерге келип сыйласаңыздар болот экен туугандар. Достор келсе да, туугандар келсе да жакшы. Мына туугандар, бисмилла деп азыр бул жакка отуруп калдык, биз да конок болуп. Бозо лагмандан ост дейин депчи. Аш бозчу сонун кылып жасаптыр, жа өзбек бир тууганыбыз. Нанды да катырып да аябай сонун кылып. Бир адам ушундай жетет да. Бисмиллахиррахманиррахим. Нандан ост дейик. Муну бозо лагман дейт. Дагы лагмандын да түрлөрү көп экен. Бисмилла. Немче адамды кылат. Өзбек бир туугандарыбыз негизи аш бозчуга мыкты болот да. Сонун экен. Как раз мен жаңы Бакай атадан келаткам, арашандарды тартып, как раз курсак ачып. Анан бул жака чакырып калды кожоюн, ошол кафени тартып берип койгоңуз, ачылышы болуп атат, срочно деп. Ошон үчүн түндө тартып атабыз келип. Түндө да бир жаркырап сон көрүнөт экен да. Өзүнчө бир керемети бар да түндүн да. Водопадтарда сон көрүнөт экен. Бул жак жаркырап сон көрүнөт экен. Бисмилла. Ayanga. Человек паук mu? This is человек. Туугандар, сунуштайм ушул жака келиңиздер. Мына буюрса бар дам татып көрүп атат. Жана домиктерди тартып атканда да бир аз ошол жерге шашлыгын отейип калдым. Шашлыгы да өтө дамдуу болуптур. Мал базар досум бар. Шашлык бышырган. Туура ошондой кылып жасайт экен да. Дамдуу кылат экен. Келиңиздер анда туугандар ушул жерге.